Туугандар, жанагы Титан гель деген бар го, ошол жардам бербейт. Ачыгын айтайын, ал жардам бербейт. Ага акчаңыздарды кетирип, убактыңыздарды кетирип, аны колдонбой эле коюңуздар. Ну неге ты сразу так айтасың, неге? Мына ошол уйдун жанагы эмчегин сүт саагандай эле Желтинг методикасын колдонуш үчүн ошол жыныстык мүчөнү саап туруш керек. А что, так можно было, что ли? Ассаламу алейкум достор. Жыныстык мүчөнү кантип узатса болот? Жыныстык мүчөнү кантип жоонортсо болот? Практикада колдонулуучу 10 метод бар. Мына ошону бүгүн силерге айтып берем. Анын ичинде үй шартында кантип чоңойсо болот? Ошону дагы айтып берем. Видеонун эң акырында ден соолукка зыяны жок, тукумсуздукка алып келбеген, эң бир жөнөкөй, бирок ошол эле убакта эффективдүү болгон эки метод бар. Жыныстык мүчөнү жоонортуу жана чоңойтуу боюнча. Ошону эң акырына калтырдым. Видеонун аягына чейин көрдүңүздөр, лайктан баса кеткенди унутпаңыздар. Анда эмесе биз баштадык. Негизи эле жыныстык мүчө канча сантиметр болуш керек? Нормада Орто Азия элине, бул ошол эле Казакстан, Кыргызстан, Өзбекстан жана башка. Орто Азияга бул нормада 10 сантиметрден башталат. 10 сантиметрден 12-13 сантиметр. Эгерде сизде 20 болсун, 15 болсун, 25 болсун, Кудай жалгасын, өзүңүзгө буйрусун. Ал эми нормада 10 сантиметрден жогору. Бул норма болуп эсептелинет. Эгерде сиздерде 10 сантиметрден аз боло турган болсо, ошол методдорду ойлонуп көрсөңүздөр болот. Бирок андан жогору бул эч кандай бир мааниси жок. Аялдардын арасында ушундай бир опрос жүргүзүлгөн. Жыныстык мүчөнүн узундугу маанилүүбү же анын жоондугу, калыңдыгы маанилүүбү деп. Жыйынтыктын негизинде аялдар айтышкан, жыныстык мүчөнүн жоондугу, калыңдыгы маанилүү. Эмне үчүн? Анткени аялдардын кыны, жыныстык кыны бул болгону 8-10 сантиметрге чейин жетет. Андан ары ал жакта шейка, матка турат. То есть ал жактан андан ары узун болсо сиз кирип бара албайсыз, аны тешип кире албайсыз. Болгону ошончо эле кире алат, андан калганы сыртта калып калат. Ал эми аялга оргазм берүү үчүн, аялга кайф берүү үчүн ал жанагы жыныстык кындын башталгыч 2-3 сантиметр жеринде өтө бир ошол оргазм бере турган сезимтал рецепторлор жайгашкан. Но ошону стимуляция көбүрөөк кылсаңыздар, аялдар оргазмга жетет. Эми методдорго өтө турган болсок, эки топко бөлөлү: операциялык жол менен чоңойтулуучу жана үй шартында жоонортуп чоңойтулуучу методдор. Биринчи операциялык методдор. Эң эле биринчи бул лигаментотомия деген операция. Бул эмне деген операция? Жыныстык мүчө эки бөлүктөн турат. Бирөө сырт бөлүк, бирөө ичиндеги бөлүгү. Мына ошол ичиндеги бөлүгү жыныстык мүчө жанагы сөөгкө жармашылып турган связка бар. Жыныстык мүчөнү кармап турган связка деп аталат. Мына ошол связканы кыркып, жыныстык мүчөнүн ичиндеги бекилип жаткан бөлүгүнү сыртка чыгарып, жыныстык мүчөнү узартат. Мына ошол операцияга лигаментотомия деп айтылат. Негизинен адамдар айтат 5-6 сантиметрге чейин жоңойсо болот ушул операция менен деп. Бирок бул жалган. Максимум эң жакшы узарды дегенде 2 сантиметрге чейин кошсоңуз болот ушул операция менен. Ал эми орто эсеп менен бул 1,5 сантиметрге чейин узатсаңыз болот лигаментотомия операциясы менен. Бул операциянын негизи ден соолукка зыяны жок, туура кылынган болсо. Экинчи метод бул пластика паруса мошонки деп коет. Эркек кишилер кичинекей кезинде туура эмес сүннөткө отурулган болсо, сүннөт кылып аткан маалда көп кесип койгон болсо, жанагы жыныстык мүчө адам чоңойгон сайын жыныстык мүчө дагы чоңоет да. Ал эми жанагы кичинекей көп кесип койгонуна байланыштуу жыныстык мүчө жанагы адамдын мошонкасынын же калтасынын ичине бекилип калат. Мына ошол учурда парус, мына мошонканын парусу пайда болот. Ошондой кезде ошондой адамдарга пластика жасалат. Жанагы парусту кесип, жыныстык мүчөнү сыртка чыгарат. Бул өтө эффективдүү метод. 3-4 сантиметрге чейин узартса болот. Бирок бул бардыгына эмес, ошол кичинекейинде туура эмес отургузулуп койгон адамдарга. Ошон үчүн жаш кезинде жаш балдарды туура врачка алып барып, сүннөттөө өтө маанилүү нерсе. Буга көңүл буруңуздар. Үчүнчү метод бул липофилинг деген операция. Липофилинг деген бул майды, адамдын өзүнүн майыны жыныстык мүчөгө киргизип, жыныстык мүчөнү жоонортуп чоңойтуу. Ал май кайдан алынат? Көбүнчө ошол ичтен, капталдан жана жамбаштан алынып, кайра жыныстык мүчөгө куюучу операция.
Бул май орто эсепинен 100-150 мл жанагы жыныстык мүчөнүн кожанын астына куюлат дагы ага объем берилет. Бирок негизи эле табиятта жана жыныстык мүчөдө май жок да. Ошон үчүн бир айдын ичинде жанагы коюлган майдын 50% жок болуп кетет. Андан калганы объем берет. Өтө деле бир эффективдүү деп айтылбайбыз. Көбүнчө бул метод бар, бирок көп колдонулбайт. Бирок ошентсе дагы айтылууга негиз бар. Ушул жогоруда айтылгандар бул операция жолу менен жоонортуп чоңойтуучу методдор болду. Эми үй шартында операциясы жок, кандай кылып узартса жоносо болот. Мына ошол жөнүндө улантабыз. Биринчиси бул экстендер методикасы. Экстендер деген ушундай бир аппарат бар. Аны жыныстык мүчөгө кийип, аны алдыга карап чозот. Бул экстендер эффективдүү, бирок 1-2 жолу кийгенде эмес, көп кийиш керек. Эң азында 1 жыл кийесиз. Күнүнө 4-5 саат тагып жүрүш керек жанагы экстендерде. Жыныстык күчүн алдыга карап чоюп, ошо менен күнүгө жүрүшүңүз керек. Жашоо негизге туура, бул өтө ыңгайсыз. Адам иштейт, басат, турат дегендей. Бирок эгерде мүмкүнчүлүк болсо, ушул методдогу колдонсоңуздар максимум 1-1,5 сантиметрге чейин жыныстык мүчөнү узартса болот. Экинчи метод бул стретчер методикасы. Стретчер методикасы мына ошол экстендерге окшош эле, бирок бул жанагы үстүгө карап тартат жыныстык мүчөнү, же болбосо ылдыйга карап жанагы тизеге байлап, мына ошол жака карап тартылуучу методика. Бунун дагы минустарынан көп тагыш керек, күнүнө 4-5 сааттан тагыш керек. Жыйынтыгы ошол 1-1,5 сантиметрге чейин жыныстык мүчөнү узартса болот. Эл арасында кандай методдор бар? Мен билбеген, бирок башка эл арасында ошол кенен жайылган методдордон болсо, же сиздер колдонуп көргөн методдор болсо, комментарийга жаза кетиңиздер. Биз дагы окуганга башкаларга дагы бир кызыктуу болот бул нерсе. Андан кийинки метод бул помпаларды колдонуу. Помпа негизинен бул жыныстык мүчөнүн жанагындай импотент болуп калган эркектерди билесиздерби? Эректильная дисфункция. Мына ошол убакта өтө сонун жардам берет. Бул метод эң эле чоң минусу убактылуу. 20-25 минутка чейин жыныстык мүчөнү узартып, жоонортуп, тургузуп берет. Ал жыныстык катнаш башталардын алдында жана помпаны жыныстык мүчөгө кийгизилет. Ал жерден воздухту жана абаны тартып чыгарганда жыныстык мүчөгө кан кирет дагы, жыныстык мүчө чоңоет. Чоңоюп, кан келип, жана туруп калат жыныстык мүчө. Анын основаниясына резинканы кийгизет дагы, жыныстык катнашка барса болот. Бирок андан кийин жанагы резинканы алгандан кийин кайра жыныстык мүчө жатып калат. Көбүнчө мына ошол эректильная дисфункция, импотенция менен ооругандарга колдонулса жакшы метод, жакшы жыйынтык берет. Бирок бунун минустарынан оору пайда болушу мүмкүн, бүткөндөн кийин гематома пайда болушу мүмкүн, ичине бир ыңгайсыздыктары бар. Андан кийинки метод бул Желкинг методикасы. Желкинг методикасын кыргызчага которгондо өтө бир күлкүлүү бир чыгып калат экен. Анткени кыргызчага которгондо бул саай турган методика деп аталып калат экен. Эмне үчүн саай? Жанагы биз билебиз да, баардыгыбыз айылда өскөнбүз, мал сааганбыз дегенде, эчки сааганбыз. Мына ошол уйдун жанагы эмчегин сүт саагандай эле Желкинг методикасын колдонуш үчүн ошол жыныстык мүчөнү саап туруш керек. А что, так можно было, что ли? Бирок бул канчалык деңгээлде эффективдүү берет? Бул уже статистикага карап көрө турган болсок, мисалы 100 000 адам ушул методду колдонуп, жыныстык мүчөсүн күнүгө саап, чоңойтуп, ылдыйга тартып турду дейли. Что он сказал? Ошонун арасынан бир 2-3 адам эле ооба чоңойду деп айтышы мүмкүн. Бирок анда дагы ойлоп көрүңүздөр, 2 жылдан бери саап жүрсө адам уже психологически узарды чоңойду деген бир түшүнүккө кирет да. Ошол как эффект плацебо же психологический бир эффект болгон үчүн да чоңойду дейт. Негизинен бул эффект бербеген эле бир методика. Ошентсе дагы литературада айтылган, жазылган, ошон үчүн айтып кетишибиз керек. Андан кийинки методика эл арасында кенен жайылган крем маздар. Туугандар, жанагы титан гель деген бар го, ошол жардам бербейт. Ачыгын айтайын, ал жардам бербейт. Ага акчаңыздарды кетирип, убактыңыздарды кетирип, аны колдонбой эле коюңуздар. Ну неге ты сразу так айтасың, неге? Анын эч кандай бир пайдасы жок. Ал убактылуу эффект бериши мүмкүн качан жанагы титан гелдин составында бир отек бере турган, жыныстык мүчөнү шиште турган бир заттарды кошуп коюшу мүмкүн ошол убакта гана. Бирок анда дагы көп койбасаңыз анда отек болот, воспаление болот, гематома болот, оору берет. Ал сиздерге керекпи? Керек эмес. Ошон үчүн мазь, крем жана вазелин колдонгонду токтотуңуздар. Бул өтө ден соолукка зыян болуп, акыр аягы жаман менен бүтүп калышы толугу менен мүмкүн. Андан кийинки эң акыркы 2 методика жана айткан, бул ден соолукка эч кандай зыяны жок. Жанагы жыныстык мүчөнүн турушу, жатышына дагы эч кандай бир зыяны жок.
тукумсуздукка да алып келбеген, жасалуучу процедура өтө бат жасалган, бир күндө эле эртеси уже жыныстык катнашка барып баштай турган бул эки жакшы методика. Бул филлер колдонуу. Кандай филлер? Бул эң биринчиси полимолочная кислота жана гиалуроновая кислота. Мына ушул эки препаратты колдонсоңуздар болот. Бул ошол больницада местный анестезия менен жасалат. Башкача айтканда наркоз берилүү үчүн кереги жок бул үчүн. Бир эле күндө жасалып, кайра бир ошол эле күндө чыга турган процедура. Полумолочная кислота, гиалуроновая кислота бул косметологияда жана кыздар оозуну, жан башыны чоңойтуп атпайбы? Мына ошол эле препараттар жыныстык мүчөнү жоонотуп берет. Канча сантиметрге чейин? Плюс 3 сантиметрге чейин, 3-4 сантиметрге чейин. Эффективдүү. Канчалык деңгээлде зыян бар десе болго, зыяны жок. Эң эле минустарынан бул ошол 1 жылдын ичинде кайра баштан процедураны өтүп керек. Анткени 1 жылдын ичинде жанагы организмге сиңип, кайра жыныстык мүчө кичинелеп калышы мүмкүн. Мына ошондой минустары бар. Атак башка ден соолукка зыян жагынан минусу жок. Анан канча турат, канча бунун бардыгына кийинки видеолордо буйруса ошол полимолочная кислота жана гиалуроновая кислота менен жыныстык мүчөнү жоонортуу, аны узартуу тууралуу кенен бир видео чыгарам буйруса. Мына ошол жерде көрсөтө кетем. Бул утолщение, удлинение жыныстык мүчөнү жоонортуу жана узартуу боюнча жанагындай фотолорду бардыгы бар, бирок азыр YouTube'га киргизе турган болсом бан кылат бул жерден. Ошон үчүн мен буну киргизе албайм. Буюрса кийинки видеолордо киргизип, Telegram каналга дагы ссылканы калтырып коем, ал жака кирип көрсөңүздөр болот. Эгерде сиздерде жыныстык мүчөнү узартуу боюнча, жыныстык мүчөнү жоонортуу боюнча суроолор болсо, жазып кетиңиздер, жооп бергенге аракет кыламын. Сиздер менен бүгүн мен уролог доктор Канатбеков болдум. Кийинки чыгарылыштарда көрүшкөнгө чейин сак саламатта калыңыздар. Ассаламу алейкум.